Үч баланын энеси Улара Абдалимова аккан оорусу менен алышууда. Булдар тага жабышкандан бери бейтаптын салмагы азайып, дене табы көтөрүлүп, өңү бозоруп, өз алдынча баса албай калганга жетти. Ал 10 жыл Россияда мигрант болуп, оорунун азабынан Кыргызстанга келген. Азыр бул үй бүлөнүн тапкан акчасынын баары дарыланууга кетүүдө. Оор. Зарплатам ушу чыдатка сооруйт. Россиядан оруп келди, алып келип берге жаткырганда ошо жерден ушундай эме деп чыкты да, аккан экен деп. Эми бул ооруп атат деп угушпай эле лечение кылып аттык, анан ушунча көп жатып калганда билди да өзү дагы ушундай болуп калган экенмин деп. Ошондон бери эле ушул кызым менен элекпиз. 9 ай болуп атат, 9 айдан да өтүп атат да. Bir kurs эмес, bir жумага 60 миңден кетип атты да. Кандайым биз алыс жолдобуз, кандайым сатып алып аттык, адамдарды алып келип кан тапшырып эмне кылып аттык. Bir жумага 60 миң, 70 миң акча кетип атты. Ошо 9 айдан бери өстөрү иштеп, менет кылып тапкан акчасынын баардыгы ошого кетти. Эми майли кетсе деле жакшы болуп калса болду деп тилейм. Улара Абдалимова акыркы 6 айдан бери ооруканадан чыкпай калган. Бул аралыкта анын дарылануусуна 1 миллионго жакын каражат кеткен. Кыргызстандан табылбаган укол дарыларды Индия жана Москвадан алып келишүүдө. Мында серьезный нерсе турат, адамдын өмүрү турат. Ошо жолго айласыз барып атабыз да. Ошондо болуп атат, химия деген жаман нерсе экен. Бул адамды ошо эле кыйнап коет. Чачтарын түшүрүп, сөөп, бүт баарын уруп кыйналып кетет экен адамчы. Эми орун берүүчү Алла шифаны да Алла берет, эми Алладан биринчи очередь Алладан, эми Кудай кааласа эми барып калсак Аллах Таалам ошактан может себеп кылып шифа берип калар эми. Эми ошо вариант калып атат азыр. Уларанын ден соолугу химиялык дарыланууну улантууга жооп бербейт. Дарыгерлер чет өлкөгө барып, операция жасатууну сунушташууда. Бир тууган сиңдиси ага донор болууга даяр. Азыркы тапта операцияны жасатууга 60-70 миң доллар акча керектелүүдө. Мындай чоң сумманы табууга чамасы жетпеген үй бүлө коомчулуктан жардам сурайт. Эми тууган урук, бир туугандар берди, бирок ага жетпейт да. Ошон үчүн эне боорукер адамдардан жардам сурайм. Ушу кызыма кайдыгер карабай, колуңардан келгенче жардам бергиңерди суранам. Кызым али жаш, балдары да жаш. Жакшы болуп кетишин үмүт кылам да, Кудайдан сурап тилеп. Урматтуу кайрымдуу инсан, эгер сиз Улара Абдалимованын өмүрүн сактап калууга себепчи болгуңуз келсе, төмөндөгү номерлерге байланышып, акча которсоңуздар болот. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.